Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Курут Трейд. Бүгүн биз сиздер менен 5000 сомду разгон кылган аракет кылабыз. Бизге ал үчүн индикатор керек, RSI индикатору керек туугандар. Так, RSI индикаторду настройкалайбыз. Значение 14 мөйдөн кала берет. Периодко киребиз дагы бул жакты 90 кылабыз. Астын болсо 25 кылабыз. 25. Ошондой эле мен ортоңку линияны алып салам, анткени ал мага мешать берет. Сразу эле бизге бир момент чыгып берди. Бул валютный пара USD BDT экен. OTC параларында иштейбиз туугандар. RSI мынакей. Перепроданностька киргенде биз покупкага сделка ачабыз туугандар. Бизде свечанын интервалы 1 минута, таймфрейм дагы 1 минута туугандар. 1 минутта таймфрейм менен иштейбиз. Ошондой эле туугандар, мен сиздер менен сүйлөшүп кетким келип атат эле бул обучение боюнча. Обучение кошулам дегендер, кантип өтөбүз, кантебиз дегендер, YouTube'дун шапкасында ар бир видеонун астында биздин ссылка бар туугандар. Ошол ссылка аркылуу өткөндө силерди Telegramга таштайт. Telegramга өтсөздөр. Так, Telegramга өткөндө туугандар мынакей. Телеграмга өтөсүздөр. Бизде Телеграмда туугандар сиздерди бул каналга таштайт. Бул каналга кирип туруп астында комментарийге кирсеңиздер, сиздерди открытый чатка таштайт. Открытый чатта бизде ушундай эле сиздерге окшош эле жаңы үйлөнүп келе жаткан жаңы трейдерлар бар туугандар. Мынакей. Бул жака өзүңүздөр түшүнбөгөн нерсеңизди жазып, сурап, башкалардан дагы ошентип кызыгып сурасаңыздар болот туугандар. Андан кийин бизде обучение каналыбыз бар туугандар. Обучение бунун ичинде бүт китептер, ушулардын баардыгы сиздер үчүн бекер туугандар. Бекер. Жана ошондой эле VIP каналыбыз бар. VIP каналга кошулуш үчүн сиздерге балансыңыздарды, өзүңүздөрдүн балансыңыздарды бизге эчтеке бербейсиздер туугандар. Өзүңүздөрдүн балансыңыздарды $100 үйдө пополнение кылып алышыңыздар керек болот туугандар. Так. Биз плюс алдык. Дагы бир жолу покупка алабыз туугандар, анткени RSI бизде бул жакта перепроданностьта жүрөт. Күтөбүз. Так, балансыбызга хотя бы жок дегенде 3000-4000 сом кошуп коелу туугандар. Кыска эле видео кылып коеюн деп чечтим. RSI индикатор менен кантип туура иштегенди көрсөтүп коеюн дедим. Анан эң башкысы туугандар, сиздер кичинекей депозит менен иштеп баштагандан кийин дагонду туура алганы аракет кылыңыздар да. Дагонду контролдоңуздар, өз балансыңыздарды контролдоңуздар. Чем вообще эле дагон алып полностью слив болуп кеткенче, андан көрө хотя бы какой-то бир часть капитала сактап калган жакшы. Анткени эмоция менен сиздер көп туура эмес нерсени кылып коюшуңуздар мүмкүн туугандар. Күтөбүз. 7 секунд убакыт калды. Өзүңүздөр көргөндөй 1-2 пункт минуска жаап койду туугандар. Дагы бир жолу дагон алабыз ушул жерден. Азыр эгерде ушул жерибиз биздики минуска кетип берсе, анда биз башка валютный пара издейбиз. Анткени бул жерде волатильность өтө эле слабый болуп атыптыр. Так, күтөбүз туугандар, 30 секунд убакыт калды. Телеграмга өтүп туугандар уялбай эле сураңыздар. Жаңы кошулуп, жаңы үйрөнүп аткандар уялып сурай албай ушунча эткен. Туугандар уялбай эле сурагыла, түшүндүрүп беребиз полностью. Бүт баарыбыз эле ушинтип башында жүдөп, билбей, түшүнбөй ушинтип эле келген баардыгы туугандар. Андан кийин барып тетиңдеп 100 000 сом, 200 000 сомго обучение алганыңарды токтоткула туугандар. Андан көрөк ошол акчаңарды өзүңөргө, практикаңарга кетирсеңер, ошондон көбүрөөк пайда болот туугандар силерге. Так, башка валютный пара издейли туугандар. Бул чото скопление болуп кайрылайын деп атат го, дагы бир жолу ушул жерден алып коелучу. Пока бул жак кеткенче биз башка валютный пара издеп туралы туугандар. Так, ауткат бул жерде да жакшы момент болуп атыптыр. Бул азыр кирип келатат бул жака. Так, ауткатты эске алып коелу.
следующий туугандар, кийинки. Так, кийинки. Кайра ушул парага келип калдык го. Так, күтүп коелучу, 20 секунд калыптыр. Скопление болуп атат бул жерде туугандар. Скопление болуп тур. Рынок өзү негизи V-образный болуп кайрылат да, V-образный структура менен. Азыр мынтип скопление болуп, V-образный болуп, мындай болуп кайрылышы мүмкүн. Ошондуктан күтүп коелу, бирок RSI уже өзүнүн ордунан чыгып кетти. Пара бизге уже дальше кызык эмес. Так, бул пара, ауткат парасы. Ушул жерден на покупку алып кое берели туугандар. Секунд убакыт калды. Телеграмга өтүңүздөр туугандар. Телеграмга өтүп, телеграмдан жазыңыздар, жооп беребиз туугандар. Түшүнмөгөндөргө чалып дагы түшүндүрүп беребиз. Мынакей биз менен чогуу разгондо жарышып келаткан бир байкебиз бар туугандар. 36 миңден кийин 40 миң кылды. Өтө жакшы результат кылып келатат туугандар. Мынакей ушинтип чалышып, сүйлөшүп, билбеген нерселер болсо түшүндүрүп беребиз туугандар. Күтөбүз. 6 секунд калыптыр. 3, 2, 1. Так, плюс дейт. Бул жерде разворот болуп келатат туугандар. Ушул жерден сразу алып кое берели на покупку. Эгерде RSI азыр бул жака кайрыла турган болсо, биз дагы бир жолу дагон алабыз туугандар. Дагондун эч кандай уяты жок. Күтөбүз. RSI мынакей бул жака келди туугандар уже. Так, биз покупкага дагон алабыз туугандар. Күтөбүз. RSI жакшы эле кирди. Так. 500 сом калды. Дагы бир жолу дагон алабыз туугандар. Күтөбүз туугандар, күтөбүз. Тилекке каршы экинчи дагонубуз дагы минус болуп калды. Бирок үчүнчү дагонубуз бар туугандар. Жок, бул экинчи дагон туугандар бизде. Экинчи дагон. Мен эмне үчүн бул жерден чоңураак сумма менен алып алдым, анткени RSI аябай кирип кетти. Бул жака өзүнүн перекупленностунан жана ошондой эле бизден бул жакта бир аз кичинекей болсо дагы бир локальный уровень бар экен туугандар. Ошондуктан 1 минутага мен на повышение алдым. Так, идеальный плюс болгон жок. Ооба, я с вами согласен, конечно. Бирок биздин балансыбызда 7700 сом болду туугандар. Так. Жакшы моменттерди карайлы. Эгерде жакшы моменттер чыкпай калса, ушул менен видео ролигибизди токтотолу туугандар. Так. Ошо тилекке каршы туугандар жакшы моменттер чыкпай калды.
биздин балансыбыз начальный старт балансыбыз 7000 сом болчу. Мен сиздерге күндүгө ушундай видео отчет кылып чыгарып турган аракет кылам туугандар. Биздин видеонун аягындагы балансыбыз өзүңүздөр көргөндөй эле 7700 сом болду туугандар.